Биз эртең менен турганда денеде бүтүндөй мусорлор чогулуп калат. Ошолорду тазалаш үчүн лимфа узулдарга көнүгүү жасайбыз. Бул көнүгүүнү жай, акырын, демди туура алуу менен жасайбыз. Күнүнө бир жолудан 5 жолу кайталайбыз. Сиз өзүңүздө болгон ден соолуктагы жыйынтыктар менен сөзсүз түрдө бизге комментарий калтырыңыздар. Эки колду ушундай менен алып келебиз. Ар бир кишинин колунда энергиясы болот. Ошол энергия чогулат. Кимдир бирөө сезет, кимдир бирөө сезбейт. Колдо сөзсүз түрдө ысык пайда болот. Ал ысыкты акырын көтөрүп алып келип, мына ушул жерден баштап демди алып баштайбыз. Бетибизге кадимкидей колдун энергиясы берет. Кармап турабыз, демди алып кармап турабыз. Кайра демди акырын чыгаруу менен колду ылдый жүрөбүз. Кайрадан ошол келаткан учурунда эле колдун энергиясын чогултабыз. Колду бийик көтөргөндө кадимкидей суу аккандай биздин лимфа узулдардан жылганын сезебиз. Биздин застойный болгон мусорлордун тазалануусун байкайбыз. Кимдир бирөө байкабайт. 10 күн, 15 күн жасагандан кийин сөзсүз түрдө сизде сергектик жана энергиянын пайда болгонун сезесиз. Бир күндө бир маалдан 5 жолудан кайталап турасыз. Эмне үчүн көздү жумуп алып жасайбыз? Көздү ачканда эмне болот? Көздү жумганда эмне болот? Ошол боюнча бизге катталып кетсеңиздер болот. Кийинки видеолордо сөзсүз түрдө ошол боюнча сиздерге айтып беребиз. Анда эмесе ийгилик. Күнүнө 5 жолудан кайталайсыз.